Саламатсыздарбы? Аралаштыруу каналына катталып, коомдо болуп жаткан кызыктуу маалыматтардан кабардар болуңуз. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Намаз баштагысы келип жүргөн адамга 5 кеңеш. Көп адамдар мен чындыгында эле намаз окугум келет, бирок кантип баштаарымды билбей жүрөм. Намаз окуйн десем, бир түрдүү жүрөксүнөмүн, мага жардам бересизби деп жатат. Туура, мындай сооптуу ишке чоң даярдык менен, өтө катуу жоопкерчиликтүүлүк менен караган дурус болор. Бул чындыгында эле намаз окуу кыйын деген сөз эмес. Себеби намаз окуу сиз ойлогондон дагы оңой жана жеңил. Биз бүгүн намазды кантип эмнеден баштаарын билбей жүргөн окурмандарыбызга мындай жөнөкөй кеңештерибизди сунуштайбыз. Биринчи, намаз баштоого ниет кылып жүрсөңүз, алгач даарат алуунун эрежесин үйрөнүп алыңыз. Себеби дааратсыз намаз болбойт. Даарат намаздын ачкычы. Даарат алуунун үлгүсүн YouTube аркылуу анык көрүп билип алсаңыз, болбосо кеч келген намаз окуй турган адамга көрсөтүп берчи деп өтүнүңүз, сизге түшүндүрүп берет. Бул өтө оңой, кадимки бети колду жуу сыяктуу кылчулук. 3-4 ирет алгандан кийин өзүңүз эле үйрөнүп кетериңизге ишенебиз. Экинчи, намазды эмне үчүн окуйн деп жүрсөңүз, алгач ошого жооп берип алыңыз. Намаз Алланын ыраазычылыгына жетүү үчүн, Аллах буйруган иш болгондуктан аткарылуучу амал, акыретте биринчи сурала турган амал. Мусулман экениңизге далил көрсөтө турган документ экенин эсиңизге түйүп алыңыз. А эгер аны бирөө айткан үчүн же болбосо бирөөгө жагуу үчүн жасайын деп жүрсөңүз, анда максатыңызга жетишиңиз мүмкүн. Андайда сооп табуу деген эң негизги сыйлыктан курук калышыңыз анык. Ошондуктан алгач ниетиңизди түздөп алыңыз. Үчүнчү, жардамчы иретинде намаз окуу үйрөнүүчү китепти алып алганыңыз жакшы. Бул мечиттин жанындагы дүкөндөрдө 70-250 сомго чейин турган кичинекей китепчи. Баштыгыңызга салып жүргөнү да ыңгайлуу болот. Ушул убакыттан пайдаланып, бир нерсени айта кетейин, мен алдынан баарын жаттап алайын деп ойлобоңуз, себеби баары бир намаз баштаган кезде көңүлдүн толкуну менен жаттаган нерселериңизди да унутуп каласыз. Андан көрө башында китептен дептерге же плакатка жазып алып, болсо да намазды баштай бериңиз. Акырындап, аз-аздан жатталып калат. Төртүнчү, намаз окууда дагы бир оңой кеңеш. Жамаатта береке бар дегендей, мечитке барып же болбосо намазды билген дос туугандарыңыз менен жамаат болуп окууда бат үйрөнөсүз. Алгач жыгылып туруп, олтуруп, аларды туурап, ачык окууда өтө жакшы натыйжасын берет. Бешинчи, эң маанилүүсү башында башкалардыкына окшото албай кыймылдарынан ката кетирүүңүз мүмкүн. Эч нерсе эмес, үйрөнүп кеткенге илең салаң кыйынчылыктар болуп турат. Азыр баарыбызда телефон бар, көпчүлүгүбүз YouTube көрөбүз. Жаңы намаз үйрөнүүнү каалагандар үчүн атайын видеороликтер бар. Ошолорду көрө берсеңиз, иншаллах үйрөнүп кетесиз. Биз сиздерге жакшылык тилейбиз. Аллах ниетиңизди, тилегиңизди жакшылыкка карап умтулган амалдарыңызды кабыл кылып, жолуңузду ачсын, жеңилдик берсин. Амин.